Урматбай, дастархандан баштайлычы. Дастархан. Жиынтық. Айтсақ барын айталық. Айтсақ барын айталық. Рахмат. Сөйлештік. Эмне үчүн сиз мен үчүн, башка бирөө үчүн мындай бир өкүм чыгаргандайсыз, чечим чыгаргандайсыз? Мен өкүм чыгарган жерим жок. Мен болгондо деп атасыз. Жок, салым эмес, сиз детонатор болуп атасыз да. Барбы мындай? Чыктыбы? ошол сөзүңүздөргө татыктуу болула. Келе бир нерсе чыгарбайлы. Бирчинде солок кармашкан, анан тиги дагы. Кечирип кой, Аташматтын юбилейинде могу сценарийди аткардым. Тигинин тушоо тоюнда могу нерсени жасадым. Кечирип кой, менин үйлөнүү тоюма жаңы сценарий ойлоп табышым керек. Коюңуз жагат. Балким мага бул нерсе жагаттыр. Алып баруучулар дагы автопилоттоо, коноктор дагы автопилоттоо, бардыгы автопилоттоо. Эмне кереги бар? Жакшы экен. Баягы эле уят кой. Ну шо да, кеп ушунда отпай. Кыргыздар дайыма тойду эңсеп келишкен. Той кыргыз жашоосунун философиясы. Себеби жамандык болгондо дагы жаназадан узап үйүнө кетип бараткан инсан арты той болсун деген тилегин айтып келет. Тоюңар той кылансын дейт, тойдон жолго алык дейт. Той кечөгүнүп пайда болгон көрүнүш эмес. Тойдун форматы, тойдун жүрүшү бул башка маселе. Бирок кыргыз тойду максат кылып жашап келген. Ошол той тууралуу бүгүн сөз кылабыз. Тойдун кызматкери, тойдун эки кызматкери алдыңыздарда отурат, бирок мен бүгүн модератор катары Урмат Борченов студиябыздын мейманы. Урмат, кош келдиң. Рахмат. Бүгүн баягы көрүүчүлөр сыйлап, уруксат болсо сиз деп кайрылып турайын. Бирок мен жашоодо Урматты өтө жакын инсан тутам, сен деп айтам, бирок сен деп эле айта берикчи, көрүүчүлөр деле түшүнөт керек. Эфирдин жашыңыз деле өзүнүн эрежелери бар. Эфир демекчи, сиз дагы эфирге жакында эле бир ролик чыгардыңыз, аны жакшы жаман деп баа берүүдөн алысмын, аны көрүүчүлөр баа беришти, анан кийин комментарийлердин, бөлүшүүлөрдүн арбын болгонуна караганда жакшы деп баа беришти окшойт. Бир аз көрөлүк, анан кайтып келебиз. Убакыт укмуш баалуу кенч. Аны үнөмдөш керек. Илгери 2-3 күндө айлап той бергендер болгон. Бир аз мурун таңга чейин той болуп келген. Анан барып, азыркы стандартка келип та калдык. Учурдагы тойлорго коноктор кечки 5ке чакырылат, бирок 7ден өтүп башталат, түнкү 12ге чейин уланат. 5 саат. 3 бөлүм 90-80-70 мүнөт, арасында 25-35 мүнөттүк 2 танапис менен. Заман бир ордунда турбайт. Эми 3-чү бөлүм жоюлушу керек. Негизги сценарий 1-2 бөлүмдө жыйынтыкталат. 3-чү бөлүм чындап ашыкча, торт ашыкча, 5 бармак ашыкча. Себеби алар желбейт. Азыркы кезде убакыт дайым жетишсиз. Тойго жетүү, чогулуу, даярдануу баары убакытты талаплайт. Кызыктуу. Качан келди бул ой сага? Сага деп. Сизге. Рахмат. Болду. Бир алдыңан өттүм, сен деп өтө берейин. Макул. Көптөн бери эле бышкан бул, анан кийин текстин түзүп, анан чыгарсам чыгарбасамбы. Негизи бул формат эскиргенден бардыгы кабардар, баары эле тойлорго момундай кеп эмен келишет. Той негизи менин түшүнүгүмдө азыр бирибизге салынган да кошумча салык да. Тойго чакыруу бул кошумча салык. Кошумчасын табышым керек, кийиниш керек, келинчегиме кийим алып бериш керек, убакыт бөлүш керек деп жумуштун баарын жылдырыш керек болот дагы. Анан кийин кээде бар го, эми сиз деле билесиз, кээ бир коноктор мындай жылдыз катары бир күндө 2-3 тойго баргандар бар го. Бар, катташтары көп. Анан кийин кээде болсо, бүгүн сиз мисалы үчүн бир айда ашып кетсе 15 тойго баратсаң, ал болсо бүгүн 20 тойго барып, бул айда 20 тойго барып коюп турмун дегендер бар го. Мен кээде ушундай байкелер менен тойлордон жолугам. Таң каласың да. Бир жумада 2-3 жолу жолугуп калам, бир эле байкелер менен, анан кийин тамашалап айтып коем го, мен го бияка акча тапканы келдим, сиз болсо жаган кошумча көтөрүп жүрөсүз да депчи. Анысы бар. Бирок сиз сунуштаган тойдун форматын өзгөртүү менен ал байкелер тойго барбай калбайт. Алар ошентип эле бара берет, бирок башка форматтагы тойлорго бара берет. Ошол эле акчасын көтөрүп жүрө берет да. Сиз сунуштаган формат эмнени өзгөртүп атат? Жеңилдетип атат. Баарынан кичине болсо дагы жүгүн жеңилдетип атат. Жана айтып атпаймынбы, кошумча салык деп. Адамдарга ошол жүктөлгөн жүк бир аз болсо дагы жеңилирээк болот деген оюм бар.
беш бармак кылбагыла деп турсуң. Беш бармак кылбагыла деген сөзүм ачыгын айтканда бул көбүрөөк көңүл бурдуруу максатында. Негизи максат Мага мындай утопия катары сезилди. Ачыгын айтканда негизи ошол көбүрөөк көңүл бурдуруу максатында эми мен беш бармакка абдан мындай беш бармактын каршылашы же болбосо биздин салттардын каршылашы деп кээ бир адамдар жазып атышат комментарийде. Кантип болсун, той беш бармаксыз мүмкүн эмес деп. Чындыгында ал көбүрөөк элдин көңүл буруу максатында болгону мен айткым келген нерсе бул формат эскирди. Биз башкача форматта өткөрүшүбүз керек. Биз 7 миллион калкпыз. 7 миллион калк сөзсүз түрдө бирдей болушу керек эмес. Анан кийин жакшы сөз бар да. Алдыга чыгып кетпе, озуп кетпе, көз тиет, артта калып калба, сөз тиет, эл ортосунда эле бол. Бул сөз мага көп жага бербейт. Биз мындай эч түшүнбөйм. Ар бир адам өзүнчө болуш керек. Билгениңди кыл деген сөз туура болот болуш керек. Эми билгениңди кыл десек деле болот, эми бирок ошол эле билген намазыңды оку деген. Билген намазыңды оку деген деле туура, бирок ошол эле маалда биз мындай нарк насил, каада салтты деле унутпашыбыз керек. Мен ага деле кошулам. Туура. Дастаркондон баштайлычы. Дастаркон. Милдеттүү түрдө эмне калыш керек, эмнени алып койсо болот? Борсок калыш керек сөзсүз түрдө. Ооба, борсок калса болот. Мисалы үчүн жана комментарийлерде жазып атышат, мисалы үчүн Кытайдын тоогу депчи. Тоок, балык деген сыяктууларды деле алып койсо болот менимче. Ашыкча, жана закускалар бар да ашыкча. Салаттардын көбү деле тилекке каршы жугундуга кетет. Аны деле бир жакшы иштетип, кайра мындай переработка кыла турган деле бизде деген завод деле жок болуш керек. Менин оюмча, бир аз кыймыл аракеттер бар. Ысырап, баары эле ысырап. Баары эле кайра эле жүк да бизге. Биз караңыздарчы, биз убакытты кыскартуу менен ошол нерселерди да азайта алабыз. Кыскасы баарынын жүгүн жеңилдете алабыз да. Бирок анын артында башка нерсе бар да, анын артында чоң бизнес жатат да. Чоң бизнес, жумуш орундар, себеби той структурасында бул мындай экономиканын бир микросегменти болуп калды. Микроэкономика, макроэкономикага да айланып баратат керек болсо. Ооба. Көп ресторандык бизнестен баштап навайчысы, гүл сатканы, синтепон калтпак сатканы, сүрөтчүсү, боёкчусу, алып баруучусу, көйнөк тапшыргычы баары тең бир сегментте отургандай да. Анан акырындап кыскартуу менен алардын дагы кирешесин кыскартуу деген сөз да. Эч кандай кыскартуу болбойт. Менин оюмча, себеби биз мисалы үчүн тапканың тойго буйрусун деген каалоо тилектин өзүндө деле бир аз мүчүлүштүк бар да, жаңылыштык бар. Тапканың тойго буйрусун жашоо той менен эле чектелип калбайт да. Тапканың өнүгүүгө буйрусун, билимге буйрусун, саякатка буйрусун, же болбосо дагы бир нерсеге, башка нерсеге дагы буйрусун болушу мүмкүн. Той деген ошо өнүгүүнүн бир белгилеринин бири эмеспи? Жок, тилекке каршы адамдар башка өлкөлөр, башка жарандар илимий ачылыштарды, айфондорду, теслаларды, же болбосо биз көрүп телевизорлорду ойлоп таап аткан кезде биз болсо баланчага илгеркидей баланча уча бербей койдук, анан баланча устукан бербей койдук, бизге сөз бербей койду деп биз ушундай майда барат бир ордубуздан жылбай турабыз. Эмне экөөнү карама каршы алып атабыз? Экөөнү параллелдүү алып кетсек болобу? Алып кетсек болобу? Тоюн деле беребер, Тесланы ойлоп таап. Ошон үчүн бизде деген көбүрөөк энергиябыз, көбүрөөк акыл дараметибиздин баардыгы тойго арналып кетип атат дагы. Бизде мындай илимий ачылыштардын болбой атканына тойлор күнөөлүү сыяктуу мындай таризде айтасыңар да? Балким болушу мүмкүн, себеби биздин энергиябыз, жанагы биз менен чогуу жүргөн улам кайра тойго кайталанып келген меймандарда деле баарында деле ошол энергиянын баардыгы демек тойго кетип атат. Мен видеодо да айтып өткөндөй ден соолугу кетип атат, убактысы кетип атат, тилекке каршы дагы көп энергиясы кетип атат. Убакыт эң маанилүү нерсеси баардыгы тойго кетип калып атат дагы. Өнүгүүгө, илимге, билимге кете турган убактысынын энергиясынын баардыгы тилекке каршы ал жерде короп кетип атат. Анан айта турган нерсе дагы жана экономикага кайтып келели. Экономикага кайтып келели. Поварлардын саны кыскарат, официанттардын саны кыскарат. Алар башка нерселер жасашы мүмкүн. Сиз дагы башка нерсе жасашыңыз мүмкүн. Сиздин дараметиңиз, акыл дараметиңиз, энергияңыз, күчүңүз дагы коомго көбүрөөк пайда алып келгенге,
коомду көбүрөөк агартканга дагы көбүрөөк жардам берет. Ушундай программаларды жасаганга дагы сиздин энергияңыз көбүрөөк керек чындыгында. Анан сиз мен үчүн, башка бирөө үчүн мындай бир өкүм чыгаргандай, чечим чыгаргандай. Мен өкүм чыгарган жерим жок. Мен болгондо деп атасыз. Балким мага бул нерсе жагаттыр. Балким жагаттыр. Бирок сиздин мен түшүнүгүмдө сиздин миссияңыз дагы көбүрөөк коомго агартуу, коомго көбүрөөк кызмат кылуу да деп ойлойм. Анан азыр менен көрүүчүлөр, мен билем, азыр бул комментарий ылдый жактым эле агылып түшөт, баары мени каргашат, мейли. Бирок мен сизге жагат. 70-ке чыкканда бир структуралык телевидениенин болобу, гезиттинби бир мага өкмөт бөлүп берген кички бир бөлмөсүндө, жатаканасында жашагым келбейт. Мен муну айтканымдын себеби, сиз экөөбүздүн улуу кесиптештерибиз бар. Өмүрүн жумушка, өмүрүн эфирге арнап койгон улуу байкелер, эжекелерибизди өкмөт да, коом да эч бир баа берип койгон эмес. Кийин карылыгы экономикалык жарчылыкта, жакычылыкта өтүп атат да. Ооба. Жокчулукта. Мен ошону кайталагым келбейт. Мен акча табам. Сиз акча табып атасыз, бирок той аркылуу эмес, башка дагы жолдору бар. Мисалы үчүн биздин байлар, көп байлар бизде тойкана ачышканга умтулушат, себеби эртерээк акчасын кайтарып алышы мүмкүн да, мисалы үчүн жана. Бирок бала бакча бизде сөз окумуш жетишсиз, мектептер жетишсиз, канча адамдар тыгылып окуп атышат бала бакчаларда, мектептерде. Ал деле бизнес көп эле акча алып келет да, ачыгын айтканда. Демек, сиз дагы башка бизнес жасасаңыз деле коомго дагы, өзүңүзгө дагы көп эле акча алып келишиңиз мүмкүн да. Сиз барып эле тойдо иштей калсаңыз, барып эле жатаканадан же болбосо мамлекеттен үмүт өтүп бир нерсе калып калбайсыз да. Сиздин акыл дараметиңиз дагы көбүрөөк акча, көбүрөөк пайда алып келгенге жетет. Мен толугу менен ишенем да. Мисалы үчүн ошол эле алыс кетпей эле, мисалы контент жаратуучулар, блогерлердин кирешеси Кудайга шүгүр азыр мисалы. Ошондо сиз блогерлик менен алектенүү, той менен алектенүүгө караганда жогору турат деген айткыңыз келип турабы азыр? Жок, экөөнү бири-бирине каршы койгон жокмун. Коюңузчу, чача-пача блог жасагандан көрө той алып барып жүргөнүң жакшы эмеспи? Элдин жашы. Сиз чача-пача блог жасабайсыз да, сиз жакшы акча тапкандар жалаң чача-пачалар да. Мындай терең мазмундуу блог жасагандар акча таппайт, ачыгын айталы. Азыр мындай бийлеп бизди деле 2000 кишиге көрөм. Ноутук кыйшайткандар акча табат азырчы. Акча тууралуу сөз кыла турган болсок. Ал жагы болушу мүмкүн, бирок сиз дагы жолдорун тапсаңыз болот да. Урмат, сиз мага мындай альтернативанын так жолун айтпай эле, биринчи муну токтотуңуз, анан кийин издеп көрүңүз деген сыяктуу айтып атасыз. Токтотуунун кажети жок. Болгону эгер мисалы үчүн убакыт кыскартсак, сизде көбүрөөк убакыт болот, көбүрөөк энергия болот, сиз дагы көбүрөөк чыгармачылык менен алектенишиңиз мүмкүн. Мисалы үчүн тамадалар көп айтат го, биз чыгармачылыкта жүргөн инсандарбыз. Мага ошол сөз жакпайт да. Мен айтам да, сен кечирип кой. Сен тамадасың, сен эмнени чыгардың? Сен ыр чыгардыңбы, сен сөз чыгардыңбы же оюн чыгардыңбы, сен эмнени чыгардың дегиле. Мейли, авторсың, эмнеге автор? Биз чыгармачылыкта жүрөбүз, чыгаргыла, иштегиле. Бир нерсе чыгаргыла, анан кийин айткыла, биз чыгармачылыкта жүрөбүз, анан биз мындайбыз, биз тигиндейбиз деп. Ошол сөзүңүздөргө биз, мисалы үчүн менин коллегаларым айтат элем, ошол сөзүңүздөргө татыктуу болгула. Келе бир нерсе чыгарбайлы. Алып барчу, алып барбайсыздар бир нерсе. Ошондо балким дагы жөн эле сиз айткандай акчанын аркасынан кубалап жүрө бербей, балким сиз эмнеге азыр келдиңиз ушул ойго? Эмнеге мындан 10 жыл мурун, 12 жыл мурун келген жоксуз? Эмнеге башынан ушундай айткан жоксуз? Же убакыттын өтүшү менен, баардыгы убакыттын өтүшү менен, мисалы үчүн же баягы өзүңүздүн мөөнөтүңүздү болушунча иштеп алып, 10 жылдын ичинде тойлордон болушунча каймактарды чыгарып калпып алып, анан кийин эми сиз экөөбүздүн бул сегменттен кете турган убактыбыз келип калды да, эми 2-3 жылдын ичинде кетебиз деп жаштар өсүп келатат да. Анан өзүбүздүн убактыбыз бүткөндөн кийин болду эми кыскарталык эми деп кетип калышпы. Жок, мен мындай жакын карада тиешейчи дедим. Жакын карада кетейин деген оюмда эле жок. Мисалы үчүн биздикилер эрте эле картай беришет го. Менин оюмча бул сферада жок дегенде 20-30 жыл бар деп ойлойм. Кызыктуу деле болушу мүмкүн. Мен мисалы үчүн эфир, сахна, анан кийин эми той деле эфир менен сахнанын бир түрү да. Жаштыкты жакшы көрөт да, жаштыкты жакшы көрөт, бирок жаштыкты узартуу жолдору азыр көп эле. Эгерде өзүңө өзүң кам көрүп, туура тамактанып,
Анан кийин бир аз спорт менен алек болсоң, бул жаштыкты узартса болот. Менин оюмча бир 20 жыл бери жагы бар. Чынын айтыңызчы, Аскар Салымбеков пост жазгандан кийин илип кеттиңизби ушул теманы? Жок, андай эмес. Болгону мен текстин мен аябай жалкоомун. Анан кийин илгери тиги тойдун сезонунда сентябрда чыгарайын деген ой бар эле. Азыр ноябрда чыгып атат лекаршы. Анан сентябрда эмес, жайда чыгарайын деген ойдо бар болчу. Анан лекаршы анан мына деп жүрө берип, анан ушунда чыкты да, мүмкүнчүлүк болду. Аскарбек өкмөр уда чыгарып калдыңар. Уда болуп калды, да жакшы, мейли. Барбы мындай жыйынтык? Чыктыбы? Жыйынтык. Урмат, Салымбеков өкмөрдүн айтканыңарды угуп, тоюбузду 3 саатка кыскартып туруп, 2 эле тамак тарталык дедик, бирөө жарым жаздыбы? Мен мисалы үчүн бүгүн азыр Оштон келетам. Оштон келетам. Ал жерде тойлор негизи 4 саатта эле бүтөт экен негизи. Ооба, бирок 700 киши чакырат да. 700 киши чакырылат экен. Бирок тамактын 4 түрүн тартат. 4 түр эмес. Мисалы үчүн алар менин видеомду көрүп таасирленип, алар тосту жок, калоо тилеги жок, кыска анан шаңдуу той өткөрүштү, абдан сонун болду. Калоо тилеги жок дегенден тосттор жок. Калоо тилектерди анда тойдун пайдасы эмне? Тойго бата бериш үчүн келет да. Тойдун өзөгүн жоготуп атпайлыбы? Ооба, өзөгүн жоготкон жокпуз. Бата берип атышат адамдар. Болгону кантип ичиненби? Батаны деген элдер калоо тилекти башында айтышат. Коноктору жанагынтип узак созулуп чогулушат го, биздикилер шашпай келишет го. Шашпай келген убакытты биз туура орду менен колдонуп атабыз да. Жөн эле зергип жатышкан жок конокторубуз. Коноктор калоо тилегин айтып атат, кошумчасын берип атат, убактысын туура пайдаланып атат. Анан кийин ал эми кечки тоюбуздун убактысы кыскарып атат, бирок ошол эле маалда ал жерде жанагынтип кайра ошо окшош сөздөрдү тажатма узун тосттор жаңыраган жок. Ал жерде кызыктуу оюндар, мыкты сценарийлер, кызыктуу нерселер болуп атат да. Бул менин оюмча бул дагы бир жыйынтык десем болот. Андан тышкары Урмат өзүңө келгенде кандай той берип атасың деп айтып атышты. Мен мисалы үчүн мен билем да. Ооба. Мен алып баргам сиздин тоюңузда. 2 той бергем. Анан кийин эч кандай беш бармагы жок эле, анан кийин элдер капалагынпай эле болгон. Урмат үйлөнгөндө 5 жыл болуп калдыбы? 5 жыл болуп калды, элестетиңиз. Мен башкарып бердим элем ошол тойду. Ооба. Чынында мындай жылкы сойгон эмессиң, 5 бармак тарткан эмессиң да. Узун тостор болгон эмес, калыптыр. Мен узун тосторду баса ошол нерселерге дагы бир аз каршымын, себеби көп учурда адамдар конокко келишет, анан кийин шаблон сөздөрдү айтышат да. Эмне кереги бар? Шаблон сөздөрдү. Мисалы үчүн мен сиздин тоюңузда келсем, мен сиз тууралуу сөз сүйлөгүм келет. Анан айта берсин, шаблон деле калоо да. Калоо, эми баары тең эле сөздүн чебери эмес да. Ооба, бирок ал милдеттүү түрдө мындай обязаловка болуп калат атпайбы? Жүрөгүнөн чыккан сөздөр эмес да, тилекке каршы элдин арасында кимдир бирөө сүйлөгүсү келет, кимдир бирөө сүйлөгүсү келбейт. Мен мисалы үчүн мен сизге оюм түз, калоо тилегимди сиз түшүнөсүз. Ошон үчүн мен келгеним сизге болгон оюм түз экенин билдирет. Демек мен сөз түрдө ал жака чыгып, элдин алдында той ээсин кечке мактап жактап, эми мен да айтып коеюн. Биз кыз тараптан келдик, мен кызды мактап коеюн. Анан мынтейин, анан айла жок, бир милдеттерди биз өзүбүзгө жүктөп алып, анан бир жүк менен жүргөндөйбүз да. Анан аны жеңил, желпи, майрамдагыдай. Мага мисалы үчүн тойго келип юбиляр болобу же ошол тууралуу жакшы ойлорду, пикирлерди айтып эстеп. Мага андай сөздөр жагат, бирок мен ал сөздөрдү жөнүндө айткан жокмун. Жана узун өмүр ичинде солук, кармашкан, анан тиги дагы. Эми көчтө эле бара-бара түзүлөт да эми. Жок, биз алардын баардыгын кыркып туруп кесип салсак да. Эмне кереги бар? Биз кайра эле окшош бир иш-чараларга кайра автопилот алып баруучулар дагы автопилотто, коноктор дагы автопилотто, баардыгы автопилотто. Эмне кереги бар? Билесизби, мурун тойлордо келген коноктун баарына синтепон калпак кийгизилип, тиги аялдардын баарына жолук таратылып, анан кийин сөз түрдө жанагындай торт кесилип деген нерселер болчу эле го. Алар кыркылып атат. Бирок тилекке каршы жаңылар кошулуп атат. Мисалы үчүн түштөндүрүү, анан кийин себеттер, анан кийин биз сөз түрдө эмнегедир көпчүлүк тамадалар, той ээлери казактын тойлорун YouTube'дан көрүп алып, могу жакшы экен.
кыз узатуу деген жанагындай түндүк бүндүктөр жок эле жакшынакай эле үйдө өтчү эле. Мисалы үчүн кыз узатуу бул салыштырмалуу жаш тойлордун катарын толуктайт. Мен мисалы үчүн кыз узатуу дегенди кийин эле уктум. Мисалы 5 жыл 6 жыл болуп калды го дейм. Мен 11 жыл алып бара турган болсом, акыркы 6 жылда узатуу болуп калды да. Жок, мен ошо айтайын дегеним, кээ бир нерселеринде эволюциялык түрдө жок болуп атат, кээ бир нерселер пайда болуп атат. Анан ошол жок болуп пайда болушу баары эволюциялык жол болуш керек дейм. Биз ошон үчүн тойдо иштеп жаткан инсан катары эволюциянын тезирээк жылышына жардам барышыбыз керек. Бизде деген өзүнчө бир жоопкерчилик бар да. Биз ошол жактын кайсы бир деңгээлде эксперти катары, адиси катары биз өзүбүздүн көз карашыбызды айтып турушубуз керек. Ооба. Анан элге дагы жарыялап турушубуз керек да. Жакшы. Ысырап жөнүндө кыскартабыз дегенибиздин негизги эле аргументтердин бири ысырап болуп атпайлыбы? Ысырап, кымбатчылык. Ооба. Бирок эмнеге биз тойго келгенде ысырапты айтабыз, кымбат айфон, кымбат кийим, кымбат машина, эки этаж үй салууга келгенде ысырап жөнүндө сөз кылбайбыз? Эмнеге биз ысырапка тандамал үйдү эмне үчүн курабыз? Жашаш үчүн? Жок. Коноктош үчүн. Куда келет эле, үйдү ремонттош керек. Ал деле ошо барып кайра коноктош керек, куда тосуш керек деп ремонт жасайбыз үйдү. Ошон үчүн курабыз. Негизи өзөгү барып тойго барып такалып атпайбы? Тойдон бир татынакай барып жашанып барышым керек, элге көрүнүшүм керек, эл эмне дейт. Кудага сый көрсөтүш керек. Баягы эле уят, кой, уят. Биздин негизги бир чети жакшы жактары абдан көп. Сиз мен жооман качып атасыз, сурооман качып атасыз жооптончу. Кандайча? Эмнеге биз жалаң тойго келгенде эле ысырап жөнүндө сөз кылып атабыз? Эмнеге, мисалы үчүн сиз блогер катары чыгып кымбат айфон албагыла. $1400 айфон менен $300 смартфондун айырмасы өтө деле жок. Эми биз атасыз. Мен эмнегедир блогер эмесмин. Мен деген тойдун алып баруучусу катары, тойдун адиси катары ошол той тууралуу кеп кылып атам. Анан ал айфондун канчалык орундуу же негиздүү экенин айтуунун мен ошол байгазылар айтсын, мисалы. Техноблогерлер. Себеби балким жана сиз айтып атпайсызбы, өнүкпөй атабыз депчи. Өнүкпөй атканыбыздын дагы бир себеби ошолдур. Атаандашууда, кымбат жип минебиз деп, кымбат кийинебиз деп. Бирок биз ошол тарапты унутуп атабыз да. Айтсак баарын айталык. Айтсак баарын айталык, туура. Мен ошон үчүн айтам, биздин чындыкты анан кийин мындай акыйкат эмес же акыйкат болуп аткан нерселерди сөз түрдө элге кабарлап айтып туруш керек. Бул милдет да, анан кийин милдет дегенде жоопкерчилик да. Урматбай, балким мындай өтө терең кетер, бирок мен үчүн той, элдердин той берип турганы бийликке өтө керек. Өтө керек. Болушу мүмкүн, ооба. Өзгөчө күзүндө. Себеби күзүндө мындай элдердин протестный настрою күчөп турган учурда. Улам эле биз бийлик жактырып бербейбиз да, негизи ушундай табиятыбыз ушундай калып турбайлыбы. Анан бирок той берген инсан башын баары тойдо болот, алаксыйт. Ал тиги аянтка чыгып, шайлоого барып, митингге чыгуудан алыс болот. Канчалык көп кишилер той берсе, ошончолук эл саясаттан алыс болот да. Толугу менен кошулам, болуш мүмкүн. Мен деле ошондой ойдом. Биринчиден. Экинчиден, эл театрга барбай калды, концертке барбай калды. Биз ошол сегменттин баардыгын ресторанга, тойканага көчүрүп келип, элдерге тойканадан театр көрсөтүп, тойканадан концерт берип атабыз. Бул дагы жакшы нерсе. Биз элдерди маданиятка эми ошол ресторандан үйрөтүп баштадык. Үчүнчүсү коммуникация. Эл бири-бири менен жолукпай калды. Жумуштун көптүгүнөн улам, телефон пайда болгондон улам, айылдагы туугандар менен башка учурларга айылга атайын барып баарлашпай калдык. Кайра эле ошол тойдун жышааны менен, тойдун себеби менен жолугуп бир баарлашуу түзүп атабыз. Албетте, сөзүңүздө калет жок. Бирок сиз мен тойдун сиз тойдун каршылашчы катары көрсөтүп аткандайсыз. Мен болсо тойдун форматын гана өзгөртөлү деген сунушту берип атам да. Баары майдадан башталат да. Ооба.
болгону убактыңыздарды туура пайдаланыңыздар, өмүрүңүздөр болбогон нерселерге кетип калбасын, мындай татыктуу, баалуу, анан эксклюзивдүү иш-чара болсун дегенде, эксклюзивдүү иш-чаралар көбүрөөк болсун дегенде айткым келди. Себеби биз баарыбыз ар башкабыз, ар башкача ойлонобуз, баалуулуктарыбыз дагы ар кандай. Биз сөзсүз түрдө баары бирдей коомдо жашашыбыз кажет эмес. Биз эркин болушубуз керек. Туура. Бирок сонун маселени көтөрдүңүз. Муну милдеттендирүү эч мүмкүн эмес экен. Мени бул башынан ойлондурчу, муну өрнөк үлгү берүү менен гана азайтуу мүмкүн. Ошол өрнөктөрдүн бири, үлгүлөрдүн бири сизсиз да. Мисал берип атасыз. Мисал берип, ушундай кылса болот экен деп. Балким бүгүн болуп калбастыр, эртең дагы 25-жылы дагы болуп калбастыр. Бирок кийинки келген муун аң сезимин өзгөртүп, ушул ысырапка, тойго деги эле койчу, кымбат айфонго, кымбат машинага болгон мамилеси өзгөрүп, ошондо коом өзгөрөр. Балким. Биз ошого салымыбызды аябайлы. Жок, салым эмес, сиз детонатор болуп атасыз да. Бул жакшы нерсе. Соңку көтөрө турган маселем, той деп калдык. Баягы кайдан кулак чыгарса казанчынын өз эрки. Албетте. Мага демекчи көкөтайдын ашын берип жатып ал, же болбосо үйлөнүп бир 5 балалуу болсоң, 2 кишини чакырып чай бербей кой, ал сенин ишиң. Албетте. Мени түйшөлткөн урматпай башка маселе. Мамлекеттик деңгээлдеги тойлор. Ушуну качан кыскартабыз? Эмнеге сиздин менин салыгымынан мамлекет чоң той берип атат. Мына ушул маселени көтөрүп чыгууга милдеттүүбүз да. Эмнеге баланча баатырдын мынча жылдыгы, баланча жазуучунун түкүнчө жылдыгы, анан кийин бул коомдук ишмер тигил, бул деп шерин өткөрүп, жолдорду жаап. Ооба. Тилекарчы. Шерине мейли дечи, мындай мамлекеттик тойлорду айтып атам. Анан бул демирчүлөрдөн келген акча эмес да. Биз сиздин, биздин салыгыбыздан. Салык десе адамдар ойлошот, биз ар бир сатып алган кофе, нан, чай, жүргөн жашообуздун баардыгы эле, кийимибиздин баардыгы эле, баарында салык бар. Биз мамлекетке төлөп атабыз акча. Мамлекеттик кызматкер биздин акчабызга иштеп аткан кызматкер. Ажоодон баш болуп. Ооба, мындан 5 жыл мурун кыргыз адабиятынын патриархы, кыргыз деген улуттун символуна айланган Айтматовдун 90 жылдыгы эсиме түштү да. Айтматовдун 90 жылдыгында бир нече жылкы сойлуу, укмуш бир тойлор берилди, концерттер болду. Бирок Айтматовдун өзүнүн нускасы, Айтматовдун философиясы көтөрүлбөй койду да. Айтматовдун чыгармалары боюнча бир дагы жаңы спектакль коюлган жок. Айтматовдун жаңыланып чыгарылган китептери анализденип, жаңы бир илимий иш-чаралар өткөн жок да. Айтматовдун 90 жылдыгын жалаң жылкы союп, концерт менен өткөрүп алгандан кийин анан калгандарын унчукпай эле коюңуз да. Маселе ушунда болуп атат. Мына жакында эле Ормон хандыгынын 130 жылдыгы болду. Биз ошол улуу инсандардын дагы мамлекеттик деңгээлдеги даталарын жалаң ошол аш жеп эт таратуу философиясын өткөрүп алдык да. Өзөгүнө кирбей атабыз. Ошол түшөлдүрөт меничи. Мен ыраазы болдум Маданият министрлигине, Бакен Кыдыкееванын юбилейине. Сонун фестиваль өткөрүштү. Мына жакында эле Интерньюз Майра Керим кызынын 60 жылдыгына деп айтыш өткөрдү. Мында өзүктүү нерселер жазып атат да. Бирок бул баягы орустар айтмакчы, скорее исключение, чем правило. Көп учурларда шаан шөкөт менен өтүп кетип атабыз. Бул кийинки подкасттын темасы окшойт, Ооба. Дежур иш-чаралар, дежур артисттер баягы. 30 жыл, каяктан 30 жыл? 32 жыл. Мен сценарийди жатка билем. Ооба, бирдей. Жанагы пролог, анан театралдаштырылган бир массовка, ошол эле бир эле костюм менен ойной берген артисттер. Уюштуруп аткандар эмнеге чарчабайт ушу? Барын билем да. Анан режиссер ким болуп атканды эле көрүп билип коесуң да. Жөн эле аттар өзгөрүп турат, анан артындагы бир. Ошон үчүн талап жогору болуш керек да.
айтыш керек. Мисалы үчүн той ээси жок деген, азыр ким майдандан баштай турган болсок, той ээси айтыш керек. Сен кечирип кой, Ташматтын юбилейинде могу сценарийди аткардың. Тигинин шоу тоюнда могу нерсени жасадың. Кечирип кой, менин үйлөнүү тоюма жаңы сценарий ойлоп табышың керек. Жаңы сценарийге биздин той ээси көбүрөөк ресурс, көбүрөөк сиз айткандай өзөгүнө кирип, бир жакшы бир нерсени жасаганга, бир эсте каларлык унутулгус кече уюштурганга аракет жасаш керек. Туп-туура. Сиз маданият министри болсоңуз, Түгөлбай Сыдыкбековдун 120 жылдыгын кантип өткөрөт элеңиз? 100 жылдыгын, юбилейин, маракесин. Эми дароо айтып сала албайм, бирок эми, балким аны ал кишинин даңызлап, ал кишинин чыгармачылыгы тууралуу элге көбүрөөк жеткирүү, даректүү тасмаларды жасоо, дил баяндарды жазуу, балким билбейм. Былтыр Сыдыкбековдун маракеси деп кырчында улак тартыш болду. Ошо да, кеп ошондо болот. Ушинтип жыйынтыктайбыз. Рахмат, бул эркин ойчул болду. Урмат Борченов бүгүнкү мейман болду. Урмат өтө эркин инсансыз, сизге ыраазычылык билдирем. Балким ойлоруңуз өтө прогрессивдүү, кээде 10 жыл эрте айтылган ойлордур. Бирок бул ойлордун дагы коомдо болушу абзел. Рахмат. Баары эле мен боло бербеш керек да. Сизде инсандар да керек. Көрүшкөнчө, рахмат. Сүйлөштүк.